Жарым кылымдык илимий чыгармачылык ишмердүүлүгүн тил илиминин өнүгүшүнө арнаган академик Мусаев Сыртбай Жолдошевич кыргыз тил илиминде коммуникативдик багытта жаңы лингвистикалык концепцияны баштап, түптөгөн чоң теоретик окумуштуу. Илимий теориялык өңүттөн алып караганда, тил илиминин негизги максаты тилдин түзүлүш табиятын изилдөө менен эле чектелүү эмес, тилдик каражаттарды өздөштүрүү аркылуу сүйлөшүүнүн табиятын аныктоо, маданияттуу сүйлөшүүнүн технологияларын, ыкмаларын таанып билүү кыргыз тил илиминин түпкү философиясы экендигин эске ала турган болсок, Сыртбай Жолдошевич көп жылдык илимий изилдөөсүнүн негизинде сүйлөшүүнүн илимий теориялык урунттуу маселелерин кыргыз тил илиминде биринчи жолу системалуу түрдө ачып түшүндүрүп берген окумуштуу катары белгилүү экендиги бул сөзүмдүн далили. Мен жөнүнө мындай бир айылдан келген бир жаш бала бүгүнкү күндө ошол тилдин аркасы менен, тилге карата болгон менин аракетимдин аркасы менен белгилүү адам катары коомчулук мени урматтап атышат, сыйлап атат. Эң алды менен тилиме ыраазычылык айткым келет, мени ушундай даражага көтөргөн. Анан менин эмгегимди баалаган эл журтума ыраазычылык билдиргим келет. Анан менин кесиптеш тилчи, адабиятчы, тарыхчы, гуманитардык илимдин өкүлдөрү болгон кесиптештериме, тел теңдеш жора жолдошторума мындай бир терең ыраазычылык айткым келет. Анан эң негизгиси өзүм иштеген, өзүм мындай илимпоз катары калыптанган Улуттук илимдер академиясы, Касым Тырысанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университети, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет, анан менин көп жылдык өмүрүм өткөн Ишеналы Арапбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы жамааттарына мындай терең ыраазычылык билдиргим келет. Кыргыздагы биздин азыркы ушундай илимдин апогейине чыгып турган көп турдуу таланттуу окумуштуу агайыбыздын ушундай байрактуу, ушундай чоң туулуу 70 жаш куртман курагы менен дагы бир жолу кыргыз тили мамлекеттик тил комиссиясынын атынан Каныбек Осмоналиевичтин атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз тили менен тагдырлаш болду. Кыргыз тилине өмүрүн сайды. Жогоруда айтылгандай, Кыргыз тилинин мамлекеттик макам алышында Кыргыз Республикасынын Жылдыз Аямайтовго прокурору каршы чыкты. Прокурору бул эмне деген? Менин курбалым, менин замандашым, менин досум ошол доордун карама каршылыгына чыдады. Ички карама каршылык бар эле. Өзүнүн ичиндеги карама каршылыкты жеңди. Мен мамлекетке кантип кызмат кылышым керек деди. Актуалдуу жана көйгөйлүү маселелерин жүргүзгөн илимий изилдөөлөр Кыргыз Республикасында гана эмес, коңшулаш түрк тилине таандык мамлекеттерде да окумуштуулар чөйрөсүндө кеңири колдонулуп жана бааланып жүрөт. Кыргыз тили бүгүнкү абалы колдонулушу жана аны изилдөө багыттары боюнча илимдер иштери башында туруп, кыргыз тили үчүн өмүрүн арнап, ар дайым улуттун келечегин ойлогон бийик инсан катары баалайбыз. Баягай кыргыз тил илиминдеги 4-чү муун болуп эсептелет. Эми ушуга карап эле билсеңиздер болот, кыргыз тил илими өтө эле
кары эмес жаш эле экендигин байкоого болот да. Ошолордун ичинен биринчи муун катары ошол Сыртбай Мусаев абдан көп таянып жүргөн мына Эсеналы Арабаев жөнүндө, Касым Тыныстановдун эмгектери жөнүндө, Хусейин Карасаев, Евгений Дмитриевич Поливановдун эмгектери жөнүндө дагы эле болсо ушул жаштарга, студенттерге таанытууда көп эмгек кылып жүрөт. Экинчиси, экинчи муун катары мына бул жерде көрүп отурасыздар, академик Болот Мураталиевич Юнусалиев, ошондой эле Юдакин, Шукуровдорду айтууга болот. Үчүнчү муун катары Зүбина Орузбаева, Сарыбай Кудайбердиев, Жээнбай Муканбаев, Аскар Турсунов жана башкаларды. Бул жерде мен илимдеги көрүнүктүү тилчи окумуштууларды айтып атам. Ошолордун ичинен ушу 4-чү муундагы агай көрүнүктүү десе болот, башкаларын эсептеп олтурбайбыз бул жерде. Агай ошол биринчи, экинчи, үчүнчү, 4-чү муундагы азыркы муундагы окумуштуулардын дагы эмгектерин интеграциялап, бириктирип, ошолордун үстүндө бири-бири менен байланыштырып жүргөн окумуштуу да.